Орунбеков Ак Ордодогу адам өлтүрүү окуясы боюнча комментарий берди. Бишкекте Ак Ордо конушунда жасалган адам өлтүрүүгө шектүү адам кармалганын президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков тастыктады. Ички иштер министрлиги расмий маалымат бере элек. Орунбеков укук коргоо органдары бардык далилдерди чогултуп бүткөнүн, шектүү адам өлтүрүүгө тиешеси бар экенин 100% тастыктаган, далилдердин баары ички иштер министрлигинде бар экенин белгиледи. Ошондой эле шектүүнүн атасы Майрамбек Садыков да мурда 2 жолу соттолгонун, дөөчү кыздын уюшкан кылмыштоонун активдүү мүчөсү катары ИИМде каттоодо турганын кошумчалады. Кылмышка шектүү боюнча толук маалыматтар, фактылар чогултулуп, кылмыш кылуунун максаттары боюнча так аныкталды. Тергөө жүрүп жатат. Ал тургай 2 адамды өлтүрүүгө шектелип кармалган баланын атасы боюнча да маалыматтар түштү. Шектүүнүн атасы Майрамбек Садыков да мурда 2 жолу соттолгон экен. Уюшкан кылмыштоонун жетекчилеринин бири дөөчү кыздын уюшкан кылмыштоонун активдүү мүчөсү катары ИИМде каттоодо турган. Кийин дөөчү кыздын акыркы сапарга узатуусунда да катышкан, деди Орунбеков. Социалдык тармактарда адам өлтүрүүгө шектүү кармалганы боюнча маалыматтар тарап, анын сүрөтү да жарыяланган.